Эми гана уул үйлөп кыз берип, бала чаканын жакшылыгын көрөр маалында тагдырдын оор сыноосуна кабылган 56 жаштагы Абдумомун Төрөкулов дартка чалдыккан. Ага дарыгерлер боордун циррозу диагнозун коюшкан. Ben bu 2013 yılından 2018 yılında kolektif bol organ. Şunda köyleri organ çakmaydı. Şuradan kırken ordu servis. Virüs çok burası servis. Уже anlaştırırsa olmadı. Только уже пересадка. Дальше жол жокtu da. Şu biz kişiler materiallıktan geçmeydi. Oğa barganlara sıkıntı sağdırak o kişiler. Çelden bu sebep eli hayırlı olsun. Бейтаптын жубайы Бурма Жамгырчиеванын айтымында жолдошу экөө 6 баланы тарбиялап чоңойтушуп, карапайым эл катары дыйканчылык менен алектенип келишкен. Азыркы тапта улуу баласы курулушта иштеп, атасынын дары-дармегине акча таап келсе, кичүүлөрү али мектеп жашында. Тактап айтканда Төрөкуловдун 1 айлык эле дары-дармектерине 50-60 миң сом каражат сарпталат. Жакшы эле жашап атканбыз, эми ошентип ооруга кабылып, эми тапкан немебиз, кирешебиз. Только ошо балдарын, туугандарыбыз баардыгы жардам беришет. Ошол деле жетишпейт да, эми мындай немеде келгенде дары-дармек күнүмдүк. Ушу балам Россияга же нар жак бер жака иштейин десе, айылда эле ошо атасын карап, биздин ага жардам берип эле күнү-түнү ооруса, дары ташыйт. Ош жергесинен келгенин айткан Бейтаптын жубайы учурда ооруканалардын эшигин каккылап, ак халатчандардан даба издеп турушкан чагы. Дарыгерлер Төрөкуловдун бутка туруп сакайып кетүүнүн бирден-бир жолу бар экенин айтышып, боорду алмаштыруу керектигин билдиришкен. Ага чоң суммадагы каражат кеткендиктен Бейтаптын жакындары каражат таппай, айласыздан калың элден жардам сурап турган чагы. Ушул тапкан каражаттарыбыз жетишсиз болгондуктан, урматтуу элден айлансаңыз, кыргыз элиме кайрылам. Балдарымдын эми чоңоюп, көмөкөбүз, ушу балдардын жакшылыктарын көрүп, ушу балдарыма ата болуп, тура турган маалда мынтип ооруп, бизге ушундай семьябызга неме жаратат, өкүнүч ушул эми чалымдын жакшы болуп кетиши үчүн кыргыз элиме кайрылам. Кыргыз элинден ушул жардам сурайбыз. Мындай спонсорлордон болсо бизге ушу пересадка болуп, акча чогулуп берсе жакшы болот эле. Эскерте кетсек, Бейтаптын боорун алмаштыруу чет өлкөдө жасалат. Ага баш аягы $35 000 керектелет. Бейтапка жаңы өмүр берип, айыгып кетүүсүнө жардам берем дегендер төмөндөгү байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Нио ТВ.